Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыркы кырдаалга байланыштуу бардык окуучулар сыяктуу эле 4-чейректеги кыргыз тил сабагын аралыктан окуй баштайбыз. Тема бүгүнкү өтө турган жер жемиштер. Сабактын максаты жер жемиштер деген сөз менен тил жаттыктырып, сабаттуу жазууга көнүксөңөр, жер жемиштерди атап, маанисин түшүнүп, эске тутуп, сүйлөө кебинде колдоно билсеңер, жер жемиштерин пайдаланууда аларды таза жууп, өз гигиенасын сактоого үйрөнсөңөр, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Балдар, биз жаңы темага чейин өткөн сабактагы темаларды эстесек, бакча, чарбак деген темаларда биз алардын айырмачылыгын, ал жерде өскөн жашылчалар, мөмө жемиштер жөнүндө айтып өткөнбүз. Кана анда эмесе алдыбызда турган сүрөткө көңүл буруп, бул кайда өсөт, аттарын, түстөрүн атасак. Булар жашылчалар чарбакта өсөт. Биринчи турган сүрөтүбүз чекедеги картөшкө, капуста, ашкабак, калемпир, сары, кызыл түстөгү, пияз, кызылча жана кызыл шалгам, бадыраң, помидор. Булар чарбакта өсөт. Кийинки сүрөтүбүздө мөмө жемиштер менен бирге жер жемиштер турат. Биз буга чейин өткөн мөмө жемиштер жөнүндө айтып өтсөк, алма, банан, жүзүм, алмурут, шабдалы, кайнолу, өрүк, булар мөмө жемиштерге кирет. Себеби бакта өсөт, бактын берген мөмөлөрү. Ушул эле мөмө жемиштерге окшош бүгүн өтө турган темабыз жер жемиштер. Жер жемиштер жөнүндө биз бул сүрөттү карасак, бул сүрөттө жер жемиштерден эмнелер бар экен? Мына бүлдүркөн турат, кулпунай бар экен. Андан бөлөк биз малинаны айтсак болот, каракаратты айтсак болот, бөрү карагатты айтсак болот. Булар эмнеге жер жемиштер деп аталып калды? Себеби булар жемиш болгону менен жерде өсө турган жемиштер экен. Ал эми бакта өскөндөрдү биз мөмө жемиштер дедик. Жерде өскөн жемиштер жер жемиштер болот экен. Анда биз атап өткөн жер жемиштердин аттарын жазып, ушул гүлдүн бош турган желекчелерине жазып, сүрөтүн жайгаштырып тартабыз, боёйбуз. Анда балдар, биз азыр мүнөттүк тене көнүгүүсүн жасайбыз. Бүгүнкү темабызга байланыштуу жер жемиштердин атын атаганда, ал канча муундан турса, ошончо жолу кол чабабыз. Ал эми жашылчалардын аты чыкканда, канча жолу муунга бөлүнсө, ошончо жолу бут менен жерди таптайбыз. Анда кана аткарып көрөлүчү. Карагат. Эми карагат деген сөздү укканда тез-тез чабабыз. Биринчи жай муун боюнча, экинчи тез-тез. Карагат. Карагат. Бадыраң. Бадыраң. Бутубуз менен жер таптап атабыз. Дарбыз. Дарбыз. Сабиз. Сабиз. Бүлдүркөн. Бүлдүркөн.
пияз. Пияз. Кана азыр баарын тез-тез жасап көрөбүз. Карагат, бадыраң, дарбыз, сабиз, бүлдүркөн, пияз. Эми жай аткарабыз. Карагат, бадыраң, дарбыз, сабиз, бүлдүркөн, пияз. Эми тез-тез. Карагат, бадыраң, дарбыз, сабиз, бүлдүркөн, пияз. Бул жашылчалар дагы, мөмөлөр дагы, бак-дарактар дагы, бардык жандуу жаратылыштын бардыгына өзгөчө күн керек. Баарыбыз күн болуп чачырайбыз, жылмайып. Күндөй жылуу мээрим менен, жагымдуу маанай менен жаңы темабызды улантабыз. Ө, ү, ың тыбыштарынын ордун тап, сөз айкашын түз. Кана биринчи тыбышыбыз Ö. Биринчи сүрөткө көңүл бурабыз. Өрүк. Экинчи сүрөттө үнсүз тамгалар гана берилиптир. Үндүү тыбыштан үнү коебуз. Жүзүм. Жаңгак. Кийинки сүрөтүбүз бадыраң. Бул жерде ыңды койдук. Кана биринчи туура айтып алабыз дагы. Ö, ü, ың. Ö, ü, ың. Ö, ü, ың. Өрүк, жүзүм, жаңгак, бадыраң. Бул сөздөрдү кептерге туура жазып алабыз. Сөз айкаштарынан жазып, эсиңерге сактагыла. Таттуу карагат, кызыл кулпунай, бөрү карагат, мөлтүрөгөн бүлдүркөн, тоголок дарбыз, сүйрө коон. Ана балдар, өткөн сабакта бул сөз айкаштары жөнүндө түшүндүрүп бергенмин. Жакшылап эстейбиз. Сөз айкашы болгондо кандай болот эле? Тапшырмага кошуп жооп бересиңер. Таттуу десек же карагат десек өзүн бөлүп айтсак сөз айкашы болобу? Эгерде чогуу айтсак таттуу карагат, анда эмне болду? Кызыл деп койсок сөз айкашы болобу? Кызыл кулпунай десек, андачы? Ошол сыяктуу эле кийинки сөздөрдү дагы бөлүп жана бирге айтып көрөбүз. Айтып көрүп, тапшырмага кошуп, жооп беребиз. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү темабызга байланыштуу жер жемиштерге кирген бүлдүркөн, ошол бүлдүркөн жөнүндө ырды жаттап айтып беребиз. Бул ырдын бул жерде бир гана куплети турат. Ал эми китебиңердин 122 бетинде бул ыр толук берилген. Ошол жерден карап, жаттап, бул ырдын обону менен ырдасак дагы болот, музыка сабагын эстеп. Балдар, үй тапшырмасын силер даяр болгондо WhatsApp аркылуу үнүңөрдү жаздырып, болбосо жазып окуп берсек дагы болот тапшырмаларды. WhatsApp аркылуу кайтарым байланыш жасайбыз. Саламатта калгыла. Бүгүнкү силерге арналган сабагыбыз аягына чыкты.